Бүгін 14-ші параграфты қарайт екенбіз. Демек, W тамғасы бұл оқылышы, демек, мен алфавитте үйреткендейлі we деп оқылат екен. We, көрдіңіз бе? Ошондо бұл сөз well, жақшы, we, біз, what, не, қандай, қайсы. Ушул сөздің 3 мааниси бар да, эмне, кандай, кайсы. Where. Бул болсо кайерде, кайерге, кайерден деген 3 мааниси бар. Көрдүңөрбү, англис тилинде мүчө жок болгон үчүн бир эле сөз баягы жөндөмө мүчөлөрдүн бардыгына жооп бере берет экен. White, ак, what, эмне, кайсы, кандай дейт. Well, жакшы, we, биз. Так. Анда мага окуп бере тургандар барбы? Так. Азыр экинчини анда бир жолу окуп берейин, анан кийин силерде уктайын, Так, анда муну биз деле окудук. Так. What, не, well, жакшы, we, биз, where, white, ак, when, качан, where, муну айттымы? We, what, well. Мына ушундай экен. Так, жакшы, анда кол көтөргөндөр бар. Университетте бизде чолпонбайлар барбы дейт эле да. Чолпонбай дегенде түшүнөсүңөрбү? Доскага ким чыгат десе, унчукпай отуруп калышат го негизи. Анан бул жакта деле ким окуп берет, ал деле доскага чыкканга барабар болуп атпайбы? Чолпонбай дегенде баягы азыр жаштардан дагы көбү түшүнбөй калды болуш керек. Согуш учурунда баягы кыргыздын баатыры бар, Чолпонбай Төлөбердиев дегени. Ошол жана төшүн окко тозуп, солдаттарга жол ачып берген да. То есть өзүн мындай курмандыкка чалган, чыккан деген мааниде. Азалия Бердибекова микрофонду күйгүзүп, 3-чү көнүгүн окуп берсеңиз болот. Окуй берейинби? Ооба. What can you see in the street? Которобуз, сразу. Сен көчөдөн эмнени көрдүң? Нени көрөсүң дейт, Эмнени көрөсүң? Жакшы. What can you see in the room? Сен бөлмөнүн ичинен эмнени көрөсүң? What can you see in the yard? Сен бакчанын ичинен эмнени көрөсүң? What can you see in the classroom? Сен бөлмөнүн ичинен эмнени көрөсүң? Жакшы. Бул жерден мен силерге үйрөтүп кетейин. Могу you деген сөз бул негизи эле кыргыз тилинде сиз деп которулат экен. Демек, американецтер, алар аябай сылык сүйлөшөт экен, демек, аларда сен деген сөз жок экен. Эми биз өзүбүз кыргыз тилге которгондо сен, сиз деп ситуацияга жараша которсок боло берет экен. Так, анда дагы сурай тургандар бар, Так. Айгүл микрофонду күйгүзүп, бизге 4-чү көнүгүнү окуп берсеңиз болот. Суроону окуйнбу? Жок, сразу эле мооларды окуп кете бериңиз. I see a boy in the street. Мен көчөдөн баланы көрдүм. Көрөм. I see a girl in the room. Мен бөлмөдөн кызды көрөм. I see children in the yard. Мен бакчадан балдарды көрөм. Кородон. I see Mazi on the farm. Мен фирмадан апамды көрдүм. Маза дейт, бул жөн эле ошол апаны деп коебуз да. Ошондо бул жерде эгерде өзүбүздүкү болсо my mother болуп калат да. Бул жака my деген кошулат экен. Жакшы, бирок жакшы. Так, андан кийин
уланталы 5-нчи көнүгүнү дагы бизге окуп беришсин. Рыскүл, андан кийин Даткагүл бар экен, Рыскүлгө так очередь кезек келди. Окуп бериңиз. Так. Окуй берейби? Ооба. Where can you see people's балдарды сиз балдарды кайдан көрүп жатасыз? Окуучуларды кайдан көрүп жатасыз? Where can you see a teacher? Сиз мугалимди кайдан көрүп жатасыз? Where do you see books? Сиз китептерди кайдан көрүп жатасыз? Where do you see pens and pencils? Сиз карандаштарды жана ручкаларды кайдан көрүп жатасыз? Туура. Так, Азамат. Жакшы. Чоң рахмат. Так, 6-нчы көнүгүнү биздин окуучулар аябай күчтүү экен. Кайсы мектепте гана ушундай күчтүү окуучулар болот, мына поголовно бирден чыгып жакшы окуп берип атышат. Так, Даткагүл, андан кийин Нурзада даярданып туруңуз, Так, Даткагүл окуп беребиз. 6-нчы көнүгү. Саламатчылык. Агай, мен эме сизге биринчи суроо берейин дегем да. Мына уай тамгасынан хи тамгасынан и анан р анан и болуп атпайбы? Ошондо и р анан и болгондо кайсыл эмени тыбышты берип калат деп атам да. Ушул эмеге ушундай суроо бергенде бир аз кыйналып атам да. Эмеде Мо үчөбү? Ооба агай. Муну мынтип эле окуп койсуң, жөн эле уэ деп эле мына окулушу мындай эле. Уэ. Жок, эмен эле биз жакта эжекелер мындай башкача окушат, анан кийин окусак тура эмес деп кайра башкача улантып окуп беришет да, мындайча айтканда. Буюрса мына 3 айлык каникулда оку, анан күзүндө барып эле бардыгын таң калтырып каласың мына. Муну уэ деп эле окуй бергин, макулбу? Мол 3 ие деп окулат негизичи. Мисал үчүн, мол 3 тамга бириксе ие деп окулат. Мисал үчүн могу сөз хие деп окулат да, хие. Бирок ал өзүнчө турса, ал эми бул W менен кошо турганда бул H тамгасынын тиешеси жок уже булчу. Ошондо бул муну менен эле окулат деген сөз. Бул жазууда гана ушул колдонулуп атат бул сөзгөчү. А муну жөн эле уэ деп эле окуп коет экенбиз. Рахмат агай. Окуй берейинби 6-нчыны? Ооба, окуй бер, кана. We see the cow in the street. Муну туура оку, мына муну cow деп үйрөнгөнбүз, cow. We see the cow in the street. Биз көчөдөн үйдү көрдүк. Көрөбүз. Көрөбүз. We see the cow in the yard. Биз кородон үйдү көрөбүз. Туура. We see the cow in the room. Биз бөлмөдөн үйдү көрөбүз. We see the cow in the farm. Биз фермадан үйдү көрөбүз. Так, жакшы, рахмат. Так, анда бул жагы так дагы ким сурай элек, бирөөнү карайлы. Нурзада микрофонду күйгүзүп бизге кийинки так. Мол 7-нчи көнүгүн окуп бериңиз бизге. Болот has a father. Болоттун атасы бар дейт. He has a mother. Анын апасы бар дейт. He has a little brother and 3 sisters. Анын кичинекей младший агасы жана 3 эжеси бар дейт. Болот goes to school. Болот мектепке барат болот агай. Ооба. His father and mother work on a farm. Анын атасы менен апасы фермада иштейт. His sisters go to school. Анын эжелери мектепке барат. His little brother doesn't go to school. Анын ошо кичинекей агасы же жок иниси
Мектепке барбайт экен. Мектепке барбайт. Так, рахмат, жакшы. Так, I have a father дейді. Have деген бар дегенде түшүнөткөн. Менде бар. Менин атам бар дейді. Так, эми бул жерде сүйлөмдөр бар экен, кичине мен силерге түшүндүрүп берейин. House дейт, бул house үй, our биздики, family үй бүлө, live жашайт деген сөз да. Ошондо our house биздин үй дейт. Our family биздин үй бүлө, our cow биздин уй, our playground биздин ойной турган жер дейт. Ошондо могу жер жабышып калган экен, силер өзүнчө жазгыла. We live in a house дейт. Биз бир үйдө, бул деген бир дегенди түшүндүрөт деп үйрөнгөнбүз. Биз бир үйдө жашайбыз. Our family lives in Bishkek. Биздин үй бүлө Бишкекте жашайт. My brother, менин бир тууганым, бул жерде ситуацияга жараша которобуз, агам же иним, бул жерде агасы эми ситуация боюнча. Lives in Kiev, менин агам Киевте жашайт. My sister lives in Tashkent. Менин эжем Ташкентте жашайт. Же болбосо чоң киши сүйлөп аткан болсо, анда менин карындашым, сиңдим деп которулат эгерде кыз. Демек биз ситуацияга жараша которо берет экенбиз. Так, андан кийин үчүнчү көйнөгүнү турат. Бул жакта live, анан lives деп турат. Live деген бул жашоо, жашоо деген сөз. Мен жашайм, сен жашайсың. Анан lives болсо, уланып калса, ал жашайт деп которулат экен. Так, окуу электер болсо, Гүлзина Абдикеримова, микрофонду күйгүзүп окуп бериңиз. Ушул үчүнчү көйнөгүнү окуп, анан бизге которуп бериңиз. I live in Bishkek. Мен Бишкекте жашайм. Так. We live in Austria. Туралы айттым агай? Ортосу. Ортосу. Биз Ортосуда жашайбыз. Так. They live in Kiev. Алар Киевте жашайт. Туура. You live in Osh. Биз Ошто жашайбыз. Жок, you деген сиз же силер, Биз Ошто жашайбыз. Жок, бул you деген сиз же силер болот. Сиз, силер. Ошондо сиздер болуп калабагай? Ооба, сиздер же сиз Ошто жашайсыз. He lives in Osh. Ал Ошто жашайт. Так, жакшы. My father lives on Osters. Жо, in Ортосу. Бул кыргыздан эле бир айылы, Ортосу. Ортосу. Менин атам Ортосайда жашайт. My friend lives in Токтогул. Менин досум Токтогулда жашайт. She lives in Tashkent. Ал Ташкентте жашайт. Так, жакшы. Ооба, бул Ортосай экен, мен Ортосу деп койдум. Ортосай экен. Ооба, туура которуп кеттиңиз. Мурун мен муну Ортосуда эле жүрсөм, чын эле Ортосайский рынок бар го, Бишкекте, ошону жазышкан турбайбы көрсө. Рахмат. Так. Ошо бирөөгө үйрөтүп атканда өзүң үйрөнөсүң деген бар го. Ушинтип, мына силер дагы бирөөлөргө үйрөтсөңөр, ушинтип үйрөнөсүңөр. Так, Азалия окуду, Так, Абарали кызы Бурулкан дейт, Бурулкан, микрофонду күйгүзүп, бизге окуп бериңиз. Кийинки көйнөгүнү, 4-чү көйнөгүнү окуйлу, анан жаңы теманы карайлы, окула турган. Так, даяр эмес окшойт, анда. Where do you live? Өзүм окуп берип коеюн, Where do you live? Каерде жашайсыз? Where does your father live? Сенин атаң каерде жашайт? Where does your brother live? Сенин агаң каерде жашайт? I live in Osh. Ошто жашайм мен.
He lives in Osh, al Osh'ta жашайт. He lives in Tashkent, al Tashkent'te жашайт deydi. Так, жақсы. Анда комментарийлер бар екен, біраз қойын. Жанбай тат дейді, звук. Мақұл, ештік емес. Так, анда бұлар түшініктеле болды ұқсайды, оқып кете береміз. Эми жаңыдағы сөздердің, тамғалардың комбинациясын қарайлы. Егерде ей тамғасынан кейін L тамғасы қошылсачы, Эйге L қошыла тұрған болса, бұл O деп оқылады екен да. Ошондо бұл all, бары, football, бұл футбол білеміз, ball, топ, small, smell емес екен да бұл, small. Анан kell емес, call чакыруу, small кичинекей, tall, uzun. Бой uzun бар ғой, ошолорду айтылат. Анан wall бул дубал. Түшүндүк, football, small, wall, tall, all. Көрсө, мына ережелер бар экен да, ошол кайсы тамга менен кайсы кошулуп калса кандай окулат депчи. Ошолорду биз үйрөнүп ала туруп, анан жаттап ала турган болсок, болду, англисче ошо окуп кете берет экенбиз. Проблема эмес. Так, анда бул жерде тандык жанакы their дейт, their. Так, азыр. Their алардыкы деп которулат, тандык. Баякы. Мисал үчүн мен болсо, мен болсо, my деген меники деген сөздө. Демек, кыргыз тилинде мүчө бар да, бул менин тобум деп атабыз, мисал үчүн менин, мисал үчүн менин тобум, мисал үчүн бир топ болсо, ошондо биз топ деген сөзгө мүчөсү уланып атат. Бул мени, сенин тобуң, анын тобу, биздин тобубуз, силердин тобуңар деп кыргыз тилинде кетет экен. Бирок англис тилинде топ деген сөз болуп турса, ага эч кандай мүчө уланбайт экен дагы, сөздүн алдына ушундай ата тоштор келет экен. Меники, сеники, аныкы, биздики, силердики, алардыкы деген. Ошондо my деген меники экен. Ошондо I see my ball, менин топту көрөм деп которулуп атат да, сөзмө сөз которсок, Ошондо биз мен тобумду көрөм, my дегенди мол сөздүн аягына кыргыз тилинде бизде ушинтип айтылгандыктан кыргызча айтылгандай которушубуз керек. Мен тобумду көрүп турам. You see your ball, сен тобуңду көрүп турасың. He sees his ball, ал тобун көрүп турат. She sees her ball, ал тобун көрүп турат. Эгердечи силер моуларды жок эле айтып койсоңорчу, мисалы үчүн I see ball болсо, мисалы үчүн силер мындай сүйлөм айта турган болсоңор. I see ball мен дегенде анда дегенде кошуп айтышыбыз керек болуп калат да. Мен бир топту көрүп атам. Ал эми myды кошсок, бул мен өзүмдүн тобумду көрүп атам деген сөз экен. Анда түшүнүп калдыңар. Эгерде өзүңөрдүкү же бирөөнүкү кенен айткыңар келбесе, анда мен бир топту көрүп атам десеңер, дегенди коюп айтат экенсиңер. Мына ушундай экен көрсө. Так, андан кийин буларды да окуп коеюн. We see our ball, биз өзүбүздүн тобубузду көрүп атабыз. You see your ball, силер өзүңөрдүн тобуңарды көрүп атасыңар. They see their ball дейт, Так, Гүлназ окуп берем дейт, Так. Мақұл, оқып беріңіз. Так, қол көтерсеңіз, мен микрофонды жандырып берейін, азыр. Гүлназ, Гүлзина Абдикеримова, Гүлназ бұл жақта екен, Так, мақұл, микрофонды жандырып оқып беріңіз. 5-ші көнігін оқыйланды, мына чоң кен қана. Саламатчылык. Окуй берейин? Ооба. I have a friend Jumash. Менин Жумаш досум бар. Jumash has a father and mother, 3 sisters and brother. Жумаштын атасы, апасы жана 3
карындашы, иниси бар. They have a big family. Алардын үй-бүлөсү чоң. Their family lives in Кеңеш. Алардын үй-бүлөсү Кеңеште жашайт. They have big house in Кеңеш. Алардын чоң үйү, алардын Кеңеште чоң үйү бар. They have a yard and garden. Алардын бакчасы жана коросу бар. You can see sheep and cow, a horse in the yard. Can деген кыла аласың да, can see десе көрө аласың деп которобуз. Сен алардын коросунда коро уйларды, уйду, койду, атты көрө аласың. Так. You can see a big black dog in the yard. Сен алардын бакчасында чоң кара итти көрө аласың. They have a cat. Алардын мышыгы бар. Their dog lives in the yard. Алардын ити коросунда жашайт. Their cat lives in the house. Алардын мышыгы үйүндө жашайт. Жумаш, his sisters and his brothers go to school. Жумаштын эжелери болот, эжелери жана иниси мектепке барат. Эң жакшы, заматсыз. Демек, карагыла, ушул текстти үйгө тапшырмага берейин. Мен өткөндө да бир текстти бериптирмин, азыр эстеп кеттим, жаттагыла деп. Бирок баягы суббота базар сабак өтпөй калган үчүн унутуп калыптырмын, Бирок ушул текстти эртеңкиге жаттап айтып бересиңер мага. Ушуну жаттагыла, айтып бергиле. Эми мен өткөндө айткам, сөздөрдү жаттагандан көрө сразу эле тексттерди жатташыбыз керек. Ошондо биздин сүйлөө речибиз тезирээк чыгат экен. Ушул 5-чини скриншот кылып алгыла, силерге үй тапшырма мага жаттап айтып бересиздер. Так, андан кийин уланталы, так, дагы не бар экен? Так, сөздөрдү окуп берип коелу. Так. Окуйлек ким бар? Айгүл окуйлеге. Айгүл, микрофонду жандырып окуп бериңиз бизге экинчи көнүгүнү. Came, game, play, car, garden, park, horse, or farm, her, girl, cows, Кыргыз. what, white, the, cow, count, down. Азаматсыз, рахмат, эң жакшы. Бардыгын жакшы окуп бериңиздер. Так. Жакшы, анда дагы уланталы, не бар экен? Дагы 3-чү көнүгү бар экен. Так. Так, Мунара Абдыжаппар кызы, микрофонду жандырып окуп бериңиз. Так. I live in Bishkek. I live in Kochkor Street. I have a father and a mother. My father and mother live in Bishkek. They work at a factory. I have sisters and brothers. My sister and brothers live in Bishkek. They go to school. I go to school. We go to school. Түшүндүңөрбү бардыгын, үчүн? Yes. Okay.
Так, рахмат, thank you very much. Так, бұларды қалтыралы дағы бір текст бар кен, 8-ді дағы оқытып қойын. Так, оқу електерді сұрайым, Так, Урматай Паизова микрофонды күйгізіп, оқып беріңіз 8-шіне. Саламатсыз ба? Саламат. I have a friend Bolot. Bolot lives in Osh. He has a father, a mother, and 3 sisters. They live in Green Street. They have 5 rooms in their house. Their mother works and father. Bolot and his sisters do not work. They go to school. Түсіндіңіз бе үшін бардығын? Ала? Жақшы. Так, тағы қол көтергендер бар екен. Аябай активный, жақсы оқытышат, азаматсыздар. Так, эми дағы бір тамғанын оқылышын қарап қойылу. 15-ші параграф. Так, бұл жерде оқула жана оқуғыла дейт, мен оқып беріп қойын. Бірақ біз уже өткен нәрселер екен, олар деп оқылады деген, мен skirt, shirt, skirt юбка, shirt көйнек, blouse блузка, trousers шорта, blouse блузка, shirt, skirt, trousers. Так. Азыр көрөлү чөйін, дағы бар бекен бұл жақта. Жаңа комбинациялар бар бекен, қарап қойылу. Жаңарақ бір тексті оқып кетейін. Ушыл тексті дағы жаттап келесіздер ертеңкіге, мұны дағы скриншот қылғыла. Так. Айман Орозбекова микрофонды жандырып, бізге 5-ші көнігін оқып беріңіз. So I have a friend Mukash. Mukash has a father and mother and a brother. Mukash has no sister. Their family lives in Osh. Mukash and his brother go to school. People have a white shirt and blue or black trousers on. Brothers has a white shirt and blue trousers on. Mukash has a white shirt and blue trousers on. He has black shoes and his brother has a white shirt and black trousers on. He has black shoes on. Бұл жерде жаңа has on деген етіш кетіп отады. Misal үшін қарағыла. Brother has дейді. Анан on. Ушыл екі бірігіп, on аяғына қойылып қалады кен, киім киіп тұрады дегенді түсіндіреді. Misal үшін, brother has a white shirt дейді, ақ көйнек, анан көк шым киіп тұрады дегенді түсіндіреді. Шонда has on деп айтылады кен. I have a shirt on десе, ошо киіп тұрады дегенді түсіндіреді кен. Мұны дағы жаттап айтып бересіздер ертеңкіге.